Саламатсыздар урматтуу менин окуучуларым. Кайрадан сиздер менен кыргыз тили сабагы 7-класс. Сабактын темасы кызматчы сөздөр. Сабактын максаты. Кызматчы сөздөр тууралуу маалымат аласыңар. Кызматчы сөздөрдүн башка сөз түркүмүнөн болгон айырмачылыгын түшүнөсүңөр. Кызматчы сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү морфологиялык талоого көнүгөсүңөр. Кыргыз тилин урматтоого жана барктоого тарбияланасыңар. Кызматчы сөздөр деген эмне? Балдар, жаңы темага киришүүдөн мурун мен силерге бир нерсени эсиңерге салгым келет. Силер буга чейин маани берүүчү сөз түркүмдөрү менен таанышсыңар. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө зат атооч, ат атооч, сын атооч, сан атооч жана тактооч, этис сөз түркүмдөрү кирет. Эмне үчүн маани берүүчү сөз түркүмдөрү? Анткени маани берүүчү сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда кандайдыр бир лексикалык маанини туюндура алат. Кандайдыр бир суроолорго жооп бере алат. Өзүнө тиешелүү грамматикалык категорияларга ээ. Ошондой эле сүйлөмдө ар кандай синтакстик кызматты аткара алышат. Ал эми кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини туюндура албайт. Сүйлөмдөгү сөздөр менен бирге айтылып, тиешелүү болуп турган сөзгө кошумча маани берген. Сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Кызматчы сөздөр сүйлөмдөгү, сөздөгү маанилерине ылайык төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр жана модалдык сөздөр. Булардын ар бирине кыскача токтололу. Жандооштор деген эмне? Жандооштор атооч, табыш, барыш, чыгыш жөндөмүсүндө сөздөр менен тизмектешип, аларды жандап айтылат. Сүйлөмдөгү сөздөрдү байланыштыруу кызматын аткарат. Мисалы, окуучулар мектепти көздөй чуркашты. Сен экинчи жол аркылуу барышың керек эле. Балдар, бул жерде өзүңөр байкагандай, көздөй, аркылуу деген жандоо сөздөр катышты. Бул жандоо сөздөр өзүнөн мурдагы атоо сөз менен байланышып, табыш, барыш, чыгыш же атоош жөндөмөдө турушун талап кылат. Эгерде ушул жандоо сөздөрдү сүйлөмдүн тизмегинен алып койсок, сүйлөмүбүз кандай болуп калар эле? Окуучулар мектепти чуркашты. Сен экинчи жол барышың керек эле деген сыяктуу сүйлөмдөр болуп, түшүнүксүз, маанисиз болуп калар эле. Ошондуктан жандоо сөздөрдүн ушул атоо сөздөн кийин келиши, ушул жерде турушу зарыл. Жандоо сөздөргө кайсы сөздөр кирет? Жандоошторго төмөндөгүдөй сөздөр кирет. Аркылуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, бою, үчүн, менен, дейре, чейин, кийин, карай, карата, караганда, сымак, сөрөй, соң, көздөй, жараша, мурун жана башка. Жандоо сөздөр өз алдынча турганда эч кандай суроого жооп бере албайт, лексикалык маани туюндура албайт. Ал сүйлөмдүн тизмегинде кайсы бир сөз менен жандашып, бирге келип гана кандайдыр бир синтакстик кызматты аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болбосо, өз алдынча турганда синтакстик кызматты аткара албайт. Кийинки кызматчы сөздөрүбүздүн түрү байламталар. Байламталар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарат. Мисалы, мен сабакка шашып жөнөдүм, бирок кечигип калдым. Айжан менен Болот бир класста окушат. Бул жерде бирок менен деген байламта сөздөр катышты, балдар. Демек, биринчи сүйлөмдө эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Мен сабакка шашып жөнөдүм, кечигип калдым деген эки жөнөкөй сүйлөм бирок деген байламтанын жардамы менен татаал сүйлөмгө айланып турат бул жерде, балдар. Демек, эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштыруу кызматын аткарып жатат. Ал эми экинчи жөнөкөй сүйлөмдө эки сөздү байланыштыруу кызматын аткарып жатканын көрүп турасыңар. Байламталарга кайсы сөздөр кирет? Менен, жана, да,
дагы, анткени, себеби, эмне үчүн, эгерде, эгер, бирок, антседа, ошентседа, ал эми, же болбосо деген сөздөр байламта сөздөр болуп эсептелинет. Байламталарды өз алдынча турганда толук лексикалык маанини туюндура албайт. Кийинки кызмат сөздөрүбүздүн түрү бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр деген эмне? Бөлүкчөлөр сүйлөмгө кошумча маани гана берет. Мисалы, Шаймердин сабакка өтө кеч келди. Бүгүн көчөдө эч киши көрүнгөн жок. Бул жерде өтө, эч деген бөлүкчө сөздөр катышты. Биринчи сүйлөмдө өтө деген бөлүкчө өзүнөн кийинки кеч келди деген эч сөзгө кошумча маани берүү кызматын аткарып жатат десек болот. Башкача айтканда, Шаймердин бул жерден узагыраак кеч келгендиги жөнүндө сүйлөмдүн маанисин туюндурганын түшүнүп жатабыз балдар. Ал эми кийинки сүйлөмдө эч деген бөлүкчө чектөө маанисинде бир дагы адам көчөдө көрүнгөн жок деген мааниде айтылып жатат. Демек, бул жерде таптакыр бир киши көрүнбөйт деген маанидеги маанини эч деген бөлүкчө аркылуу түшүнүп жатабыз. Бөлүкчөлөргө кайсы сөздөр кирет? Гана, эле, эң, өтө, абдан, аябай, аябагандай, дагы, деле, так, нак, оба, эч, турсун, турмак, түгүл, ыя, куду, кадим, го жана башка сөздөр бөлүкчөлөргө кирет. Демек, бул бөлүкчөлөр дагы өз алдынча турганда кандайдыр бир суроого жооп бере алышпайт, лексикалык маанини да туюндура алышпайт. Кийинки кызмат сөздөрүбүздүн түрү модалдык сөздөр. Модалдык сөздөр деген эмне? Модалдык сөздөр ой пикирди ырастайт, аны божомолдогонун билгизет. Кандайдыр бир нерсенин зарылдуулугун, милдеттүүлүгүн туюндуруу кызматын аткарат экен. Демек, биринчи сүйлөмдү окуйбуз. Албетте, биримдиктүү болсок, жакшылыкка жетебиз. Ырас, жалкоолугубузду моюнга туура алышыбыз керек деген сүйлөмдөр берилди. Биринчи сүйлөмдө албетте, ал эми кийинки сүйлөмдө рас деген модалдык сөздөр катышты. Демек, биринчи сүйлөмдө биз биримдиктүү болсок гана жакшылыкка жетерибиз тууралуу кандайдыр бир биримдүүлүктүн зарылдыгын ушул албетте деген модалдык сөздөр аркылуу биз туюп жатабыз балдар, түшүнүп жатабыз. Ал эми кийинки сүйлөмдө рас деген байламта аркылуу биз жалкоолугубузду моюнга алышыбызды ырастап жатат. Сүйлөмдүн ушул модалдык сөздөрдүн катышуусу менен сүйлөмдүн кандайдыр бир зарыл ой, сүйлөмдөгү ойлор, кандайдыр бир ойдун милдеттүүлүгүн, же болбосо кандайдыр бир ой пикирди божомолдоонун маанисин туюп жатабыз. Модалдык сөздөргө кайсы сөздөр кирет? Албетте, арине, чындыгында, чынында, рас, сөзсүз, шексиз, балким, чамасы, болжолу, сыягы, мүмкүн, керек, тийиш, имиш, ыктымал, чыгар, окшойт, өңдөнөт, кана жана башка сөздөр бул модалдык сөздөр болуп эсептелинет. Эми балдар, кийинки тапшырмабыз бул бышыктоо ретинде бышыктоого чейин мен силер менен дагы бир сыйра ушул өтүлгөн темаларыбыз тууралуу жыйынтыктап кетмекчимин. Биз бүгүн ушул кызмат сөздөрдүн маани берүүчү сөз түркүмдөн болгон айырмачылыгын түшүндүңөр. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү булар өз алдынча турганда лексикалык маанини туюндура ала тургандыгын, кандайдыр бир суроолорго жооп бере ала тургандыгын, сүйлөмдө синтакстик кызмат аткарышы тууралуу биз мурда түшүнүгүбүз бар болчу. Ал эми бүгүнкү кызмат сөздөрдү түшүнүүдө биз маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, кызмат сөз түркүмдөрү андай мүмкүнчүлүккө ээ болбостугун силер айырмалай алдыңар, түшүндүңөр. Демек, кызмат сөздөр өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини билдире албайт, суроолорго жооп бере албайт жана сүйлөмдө эч кандай синтакстик кызматты аткаруу жөндөмдүүлүгү жок экен. Сөз менен гана, же болбосо сүйлөмдө
кайсы бир сөз менен айкашып тизмектешип келип ошол сөзгө кошумча маани берүү кызматын аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин балдар силер түшүндүңөр. Демек, бул теманы бышыктоо максатында төмөндөгүдөй суроолорду карайбыз. Кызмат сөздөрдү тап деген суроо берилди. Бул жерде 4 вариант турат балдар. Биринчи варианты туурандуу сөздөр, каратма сөздөр, экинчи варианты сырдык сөздөр, тактооч, бөлүкчө, үчүнчү варианты байламта, жандооч, туурандуу сөздөр, төртүнчү варианты байламта, жандооч, бөлүкчө, мадалдык сөздөр. Демек, кайсы варианты силерге түшүнүктүү болсо, туура болсо тапсаңар белгилегиле. Эгер белгилеген болсоңор, туура же туура эмес экендигин текшерели. Демек, бул жерден 4-нчү вариантында байламта, жандооч, бөлүкчө, мадалдык сөздөр бул кызмат сөздөр экендигин көрдүк. Кийинки суроо байламталарды белгиле. Биринчи варианты себеби менен, абдан, ары, сайын, өтө, чейин, албетте. Демек, кайсы варианты туура? Эгер белгилеген болсоңор, текшерип көрөлү. Демек, биринчи варианты себеби менен деген бул байламталарга кирет. Эми балдар, китебиңер боюнча өз алдынча көйнөгүсү бар экен. Бул жерде таблицаны карап, кызмат сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Жандооч, байламта, бөлүкчө, мадалдык сөздөр берилди балдар бул жерде. Эми ушул кызмат сөздөрдүн туштарына өзүнө тиешелүү сөздөрдү коесуңар жана ошол койгон сөзүңөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө дейт. Силер таблицаны туура толтурушуңар керек. Ар бирине өзүнө тиешелүү болгон сөздөрдү туш-тушуна жазып чыгышыңар керек. Жана алардын айрымдарына сүйлөм түзүшүңөр керек. Эгер силер тетрадьыңарга, дептериңерге жазган болсоңор, анда чогуу көрөлү. Жандоошторго жазган болсоңор, текшерип көрөбүз. Аркылуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, боюн жана башка. Демек, бардыгы туура. Байламталарга кайсы сөздү жаздыңар? Жана, менен, да, дагы, анткени, себеби, эмне үчүн, эгер, эгерде, бирок, антсе да, ушинсе да, ал эми, азаматсыңар туура. Кийинки бөлүкчөлөргө кайсы сөздү жаздык? Гана, эле, эң, өтө, абдан, аябай, аябагандай, дагы, деле, так, нак, ооба, эч, турсун, турмак, түгүл, ыя, куду, кадимго жана башка. Туура, азамат. Кийинки мадалдык сөздөргө албетте, арине, чындыгында, чынында, ырас, сөзсүз, шексиз, балким, чамасы, болжолу, сыягы, мүмкүн, керек, дейиш, имиш, ыктымал, чыгар, окшойт, өңдөнөт гана. Демек, бардыгы туура, азаматсыңар. 4 варианттагы 4 топтогу кызмат сөздөрдүн туш-тушуна туура кое алдыңар балдар. Эми ушул сөздөрдүн арасынан өзүңөр каалаган сөздөрдү катыштырып, кызмат сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөсүңөр, дептериңерге жазасыңар. Эми балдар, үйгө тапшырма. Көркөм адабий чыгармалардан кызмат сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү таап, көчүрүп, жазып, ал сүйлөмдөргө морфологиялык талдоо жүргүзүү деген тапшырма болду. Китебиңерди дагы бир сыйра окуп, китебиңерде берилген көйнөгүлөрдү дептериңерге жазуу түрүндө да аткарасыңар балдар. Ушу менен бүгүнкү кызматчы сөздөр тууралуу сабагыбыз соңуна келип жетти. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.